Дагы бир көп келген суроолордун бири. Гиластын аралыктары канча болуш керек? Келиңиздер, биз сиздер менен тамырына жараша аралыктардын эгүү схемасы боюнча сүйлөшөбүз. Азыр Кыргызстанга келе жаткан тамырларда гизелия 5, гизелия 6 деген бар. Булар гизелия 5тер жарым жапыз жана гизелия 6 жарым пакана деп айтылат. Ошондой эле максима 14. Максима 14-тү көпчүлүгүңүздөр жарым жапыз деп ойлойсуздар, бирок бул албетте тез өсөт. Ошондой эле Крымск 5 же болбосо УСЛ 2. УСЛ 2-ни билесиздер, УСЛ 2-нин дагы эки түрү бар. Тез өсөр жана жарым жапыз болуп бөлүнөт. Ошондой эле биздин өзүбүздүн Кадамжайда уруктан чыккан кара гиляс же болбосо вишня. Мына караңыздар. Гизелия 5-6-ны бир лидерлүү же болбосо кыргыз тилинде айтканда жетекчи лидер деп койсок болот да. Муну 4-1 жарым же 4-2 аралыкта өстүрсө болот. Андан сырткары максима 14. Максима 14-тү биз көбүнчө 5-3 айтып жатабыз. 5-3 тиккиле деп. 4,5-га 2 кылса болот. Муну KGB'га жакшыраак түшөт, анткени максима 14 чындыгында катуу өсөт. Бир лидерлүү кылсаңыздар, аны башкарыш кыйын болот. Ошондуктан KGB кылса болот. Андан сырткары ВСЛ 2. ВСЛ 2 дагы эгер тез өсө турган тамырда болсо, демек булар дагы 5-3 аралыкта тиксе болот. Буларды дагы Ким Грейн Буштун бутасында же болбосо KGB'да кылсаңыздар болот. Андан сырткары баягы ВСЛдин жарым пакана же болбосо жарым жапыз боло турган болсо, муну 4-2 аралыкта тиксеңиздер болот. Биз албетте интенсив бак тигүү боюнча сүйлөшүп жатабыз. Биздин өзүбүздүн кара гиляста, уруктан чыккан кара гиляста 4,5-га 3 же болбосо 5-3 кылса болот. Кээ бир учурда 4,5-2-ге дагы кылса болот. Дагы бир эскертип айта кетчү нерсе, гизелиядан бак кыла турган болсоңуздар, кеминде 1000 метр же болбосо 1200 деңиз деңгээлинен бийиктикте болуш керек. Болбосо бул ысыкта өтө кыйын болот. Анткени бул гизелия германиялык селекция болуп эсептелет дагы. Анчалык ысыкты сүйбөйт. Чындыгында ошондой. Мен кайракка тиккен гизелия 5-им 3 жылдан бери бир карыштан гана ноода сүрөт. Болгону ошондой эле. Туугандар, мына ушундай. Демек, максима 14-төрдү KGB бутасында гизелияларды бир лидерлүү кылса болот. Эгерде максима 14-тү бир лидерлүү, жетекчи лидерлүү менен кыла турган болсоңуздар, мында көбүрөөк кыйналганга туура келет, көбүрөөк кесишке туура келет. Кесип койдуң, бизче айтканда балайга калдың деп коет го. Ушундай нерсе болот, туугандар. Биз сиздер менен кандай форма бериш керек, эгүү схемасы канча болуш керек, ушул боюнча сүйлөштүк. Сиздер менен Бага Өстөр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.